замандын талабына жараша же болбосо дал ошол заманбап жашоодо санариптиз жашоону элестетүү кыйын болсо керек. Адамзаттын эртең менен тургандан кечинде уктаганга чейинкиси ишмердүүлүгү, анын жүрүм туруму, жөн эле үй тиричилигиндеги колдонгон каражаттарынан бери бардыгы тең дал ошол санарипке келип тыкалат эмеспи? Албетте, бул дүйнө жүзүндөгү болуп жаткан чоң глобалдуу өнүгүү десек дагы жаңылышпайбыз. Анын катарында Кыргызстан дагы акыркы жылдары санариптештирүү талабына жооп берүү үчүн атайын көптөгөн иштерди жүргүзүп, ишмердүүлүктөрдү өткөрүп, аны менен катар атайын министрлик дагы түзүлүп, дал ушул кыргызстандыктардын жашоосун жеңилдетиш үчүн дал ушул багытта алып барып жаткан мыкты иштерин көргөзүп жатат. Албетте, ал иштерди СТВ телеканалынын кабарчыларынын артынан биздин жаңылыктардан дагы байма-бай маалыматыбыз менен бөлүшүп келебиз. Ал эми акыркы кездердеги дал ушул санарипти өнүктүрүү министрлигиндеги болуп жаткан маселелер жана ошондой эле жетишкендиктер, ийгиликтер, жаңылыктар тууралуу бүгүн биз маанилүү маек көрсөтүүсүндө кеп кылалы деп чечтик. Анда көрсөтүүбүздүн сыйлуу мейманын тааныштыра кетсек, Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министринин орун басары Индира Шаршенова эмгил турган учурда. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Эң алгач убактыңызды бөлүп келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Мына жогоруда айтылгандай эле чын эле санарип мезгил талабы. Анан эң алгач эле дал ушул жылдан баштап алсак, негизи эле санарипти өнүктүрүү тармагында, багыттарында кандай ишмердүүлүк жарандардын жашоосун жеңилдеткенге багыттар аткарылып жатат? Жалпы жонунан эми санариптештирүү бул абдан көп форматтуу процесс деп атасак болот. Эми анын негизги бөлүктөрүн атап кетсем, санариптештирүүгө эмне көмөк көрсөтөт жана кайсыл учурда биздин санариптештирүү процесстери тез өнүгө баштайт. Бул биринчи багыт бул инфраструктуралык багыт деп атасак болот. Жана сиз экөөбүздүн маегибизде сиз деле айтып атпайсызбы? Эмнегедир санариптештирүү десем мен интернетти кабыл алам депчи. Бул тез ылдам интернеттин болушу негизги шарт болуп эсептелинет санариптештирүүнүн элге жагымдуу жагын көрсөтүү үчүн. Ошол жаатта бул интернетти берүү өтө жакшы деңгээлде болуш керек, өтө жакшы сапатта болушу керек. Экинчи бул инфраструктуранын экинчи бөлүгү бул ошондой эле жанагы маалыматтарды иштетүү борборлорунун болушу жана алардын биздин жарандарыбыздын маалыматтарын сактоону, аны иштетүүнү камсыз, анын баягы сакталгандыгын жана корголгондугун камсыз кылуу боюнча бир канча иш аракеттерди алып баруу болуп эсептелинет. Ал эми экинчи негизги багыт санариптештирүүнү тездетүүнүн баягы жакшыртуунун негизги багыты болуп, бул укуктук ченемдик актылардын, ал жердеги баягы болгон карым-катнаштарды толугу менен калыптандыруу, аларды жөндөө, жөнгө салуу, контролдоо, аларга шарт түзүү деген жаатта иш алып баруу негизги маселе болот. Үчүнчү тарапта бул санариптик, сөзсүз түрдө санариптик мамлекеттик кызматтар. Бардык нерселер баягы мурункудай кагаз иретинде болбой, санариптик форматта, электрондук форматта мамлекеттик органдардын ортосунда маалымат алмашууну камсыз кылып, ошол эле жанагы биз алган ар кандай маалыматтарды санариптештирүүгө өткөрүү. Төртүнчү жагы бул биздин ошол жарандарыбыз санариптештирүүнүн азыр эң негизги блок деп өзүнчө бөлүп келебиз. Бул финансылык технологиялардын өнүгүшү. Биздин жашообузда акча каражаты өзгөчө бир мааниге ээ болот жана ошол акча каражаты менен биз ар кандай биздин таңкыстыгыбызды, биздин мүмкүнчүлүктөрүбүздү, алардын ишке ашырылышын жарата алабыз. Ошон үчүн бул акча каражатын жүгүртүү багытындагы санарип технологияларынын колдонушу бул өзүнчө бир чоң багыт болуп эсептелинет. Ушул 4 багытта өнүктүрө алсак, демек биздин мамлекетибиздин санариптештирүү процессин алдыга жылдыра алдык деп белгилейбиз.
Эми практикалык түрдө иш жүзүндө аткарылган иштер жөнүндө айтып бер десеңиз, анда инфраструктуралык жаатта ар бирине ошо токтолобу дедим да, ар бир багыткачы ошол инфраструктуралык жаат деп айтып кеттиңиз. Ошондо баягы инфраструктура албетте түшүнүктүү, оңдоп түздөө, баягы жакшы шарттарды жарандарга жана ошол аткарып жаткан кызмат ортосунда мүмкүнчүлүк түзүү болот эмеспи. Анан ошол санариптик инфраструктура деп сиз кайсыл багытты жана кайсыл нерсени көздөп жатасыз? Инфраструктуралык багыт деп бул сиз эле айткан интернеттин, сапаттуу интернеттин элге жеткиликтүүсүн айткым келет. Бул эмне? Эми жалпак тил менен айта келсек, биз интернет дегенде эки типтеги интернетти түшүнүшүбүз керек. Биринчи бул мобилдүү интернет, сиздин мобилдик телефондоруңуздар менен алган интернет. Экинчи бул баягы кандай десем, була оптикалык интернет деп аталат. Бул болсо жанагы мындай эле оптика булалары менен чуалып келген интернет. Биздин мамлекетибиз баарыбызга маалым болгондой, бул абдан тоолуу мамлекет болуп эсептелинет. Демек, була оптикалык тутамдарды тартуу өтө кымбат болуп эсептелинет. Түшүктүү да болсо керек, Эми түшүктүү биздики каралган эмес болуш керек инфраструктурабыз. Жок, эми аны түзсө болот да. Ошол себептен мен азыр айткым келет, биздин министрлик жанагы диджитал касса, башкача айтканда санарип касса деп да айтсак болот, ошо дикаса долбоорунун алкагында биздин бир компонентибиз бар. Бул була оптикалык интернетти кеңейтүү деген. Ушул жаатта мына азыркы күндө активдүү түрдө иштер жүрүп жатат. Бул иштердин алкагында 4000ден ашуун мамлекеттик органдар бекер интернет менен камсыз болот. Ошондой эле 250 POP деп коет. Бул ошол интернет келип түшкөн чекиттен нары дагы таркатуу деген сөз да. Ошол 250 POP точкалары дагы түзүлө баштайт. Азыр уже башталды. Бул эмнени берет? Жалпак тил менен айтканда биз сапаттуу интернетти мисалга алсак, кандайдыр бир райондун центрине чейин алып барып беребиз. Андан наркы алып барып жанагы айыл аймактарына, айылдарга жеткирүүнү биз жеке ишкерлерге тапшырабыз. Алар нары тартып берет. Бул эмнеси менен жеңилдик берет жеке ишкерлерге. Себеби дегенде бунун кызматы кичине арзаныраак болот. Себеби дегенде көпчүлүк аралыкты биз тартып берип атабыз. Ал аз гана аралык калат, аз аралыкка тартып, ал жерге сатып, баягы ишти алып баруу, ошол POP-ден нары таратуу мүмкүнчүлүгүн жаратат. Бул жерден жеке ишкер өзү да каражат табууга жакшы мүмкүнчүлүгү пайда болот экен да. Сөзсүз негизи эле азыр айта кетсеңиз, маалымат эсибизге түштү. Өзгөчө ошол пандемия, карантин учурунда, онлайн окуу учурунда студенттердин, окуучулардын мугалимдердин ортосунда байланыштын ошол начарлыгы жана ошол көйгөй чоң жаралгандыгы баарыбыздын эсибизде. Айрым учурларда ошол студенттер бир тамынын чатырынын үстүнө чыгып алып, же бир болсо бир тоонун үстүнө чыгып алып, ошо байланышка чыга албай кыйналган учурлар жаралбадыбы? Албетте бул чоң көйгөй, бул мамлекетибиздин бир чоң мурону десек дагы туура болуш керек. Азыркы учурда ушул көйгөйлөрдү чечүү багытында мынакей бул долбоорлорду иштеп жатыптырсыздар. Анан ушул пайыз менен эсептесек, ошондой көйгөй азыркы кезде азайуудабы? Ошол алыскы тоолуу региондордо, такыр интернет жок региондордо интернет жакын арада болот деген кепилдиктер барбы? Мен бир аз баягы оңдоп түздөп кетейин айткан сөзүңүздү. Себеби дегенде сиз айткан маселе бул мобилдүү интернет маселесине кайрылабыз кайра. Бул башка маселе. Интернетти биздин жарандарга камсыз кылуунун эки жолу бар деп атпаймынбы? Жанагы тартып баруу жана мобилдүү интернет. Тартып баруу эгерде мүмкүн болгондо чынында эле сиз менен толугу менен кошулам, кымбат.
аябаганда эле кымбат мүмкүнчүлүк экен бул. Анан бул нерсени ошол мобилдик интернет бул көбүнчө жеке тармакка кетсе керек. Ал эми мынакей чулгап баруу бул албетте мамлекет тарабынан кам көрүү болуп жатпайбы? Андыктан социалдык объектилерге мен айтпадымбы, 4000ден ашуун социалдык объект бул ошол чубап барган сапаттуу интернет менен камсыз болот депчи. Демек ошол жерде биздин жарандарыбызга мүмкүнчүлүк түзүлөт сапаттуу интернетти алууга. Азыр иш жүзүндө бул. Азыр чубалгалар коюлуп жатат уже. Практикалык түрдө иш жүрүп жатат. Дикаса долбоорунун алкагында ал жөнүндө дагы эгерде алсам мен айтып берсем, баягы эфириңизди толук менен алам го деп ойлойм, бирок жалпы жонунан айтар элем, бул багытта иштер алып барып жатат. Практикалык иштер, жанагы була оптикалары чубалып жатат, бул иштер аткарылып жатат. Экинчи, сиз козгоп кеткен мобилдүү интернет маселеси. Мобилдүү интернет менен камсыз кылуу маселеси дагы биз жылдан жылга иш алып барып келебиз. Азыркы күндө эл аралык институттардын баягы берген баасы менен Кыргыз Республикасы 97%дан жогору мобилдүү интернет менен камсыздалган. Ал жерде бир канча баягы жайгалышкан конуштар бар, алар интернетке кошулбай келет, себеби дегенде ал жерде жанагы электр чубалгалары жок болуп келет. Ошол себептен негизги себеп. Бул жаатта кандай иш алып барылат министрлик тарабынан? Бул жаатта жанагы байланыш тармагын камсыздаган, аны координациялаган атайын орган тарабынан биздин мобилдик операторлор менен биргеликте жылдан жылга план коюлат. Кайсы жерде канча подстанция менен алар камсыз кылышы керек. Ошол жаатта баягы кадам-кадам иштер аткарылып, ал интернет жакшыртылып келет. Каерде начар болсо, биз ошол жерге койгула деп сунуш киргизебиз. Мобилдик операторлор бул сунуштун алкагында иш алып барышат. Бул жакта иштөө процесстер жүрүп жатат. Мен ойлойм, бардык эле кыргызстандыктар айтса керек, буну менен макул болсо керек. Даже жада калса Орто Азия чөлкөмүндө Кыргыз Республикасындагы интернет эң жеткиликтүү жана эң арзан. Толугу менен сизге кошулам, толугу менен. СНГ мамлекеттеринин катарында чынында эле даже сырткы өлкөлөргө караганда чынында эле интернет абдан арзан, анан жеткиликтүү өзүңүз айтмакчы. Биздин чек арага киргенден баштап аэропорттон туристтик зоналарга барганга интернет бекер колдоно бер, ала бер дегендей эле да. Бул эмне себептерден ушундай? Азыр ушул абдан туура учур келди деп айткым келет. Себеби дегенде азыр мен акырындап баягы укуктук ченемдик актыларга өтө баштайм. Эмнеге бизде интернет эң арзан жана эң жеткиликтүү? Анткени биздин мыйзам чегинде ошол интернет тармагын өнүктүрүү өсүүгө жагымдуу жагдайлар түзүлгөн. Ошол себептен бизде баягы конкурентная среда деп коет го, бизнес секторду дагы мамлекет тарабынан абдан баягы жакшы чечим кабыл алынган. Мен кечке аны контролдой берем, мен аны регуляторство кыла берем, регулирование жасай берем дебей, алардын өнүгүшүнө шарт түзгөн мыйзам ченемдер болгон үчүн бизде интернет арзан жана жеткиликтүү. Ошо менен экинчи жаатта айткым келет. Бул айтып атпайм, бул укуктук ченемдик актыларды иштеп чыгууда министрлик жакшы жумуштарды алып барып келет деп. Мына бүгүн эле биздин министрликте жанагы Дүйнөлүк банктын өкүлү менен, анын адиси менен жолугушуу болду. Биз жыл башынан баштап айтып келебиз, санариптик кодексти иштеп чыгабыз жана ишке киргизебиз деп. Биз дайыма айтабыз, санариптик кодексти иштеп чыгуу бул аларды контролдоо же мониторинг жүргүзүү жаатында эмес,
Бунун негизги максаты бул биздин ошол санариптик технологиялардын, санариптик трансформациялоонун өсүп өнүгүшүнө ыңгайлуу жагдайларды түзүү, ыңгайлуу шарттарды түзүү. Бул эң негизги маселе. Ошол себептен мына бүгүн ошол Дүйнөлүк банктын адиси дагы абдан жакшы баа берди. Мен абдан баягы министрлик жалпы коллектив менен биз абдан сүйүнүп калдык. Санариптик кодекс уникалдуу экен деди. Биз аларга драфт версиясын уже бергенбиз да, биринчи долбоорун бергенбиз. Бул абдан уникалдуу документ экен. Ошол эле учурда өтө оор кабыл алууга, ошол эле учурда өтө жеңил иштетүүгө деди. Түшүнүктүү. Алгач ушул боюнча ишмердүүлүктү айтордун алдында санариптик кодекс жөнүндө кыскача түшүндүрмө берип кетсеңиз. Бул санариптик кодекс деген эмне? Жанагы эле биз эмгек кодексибиз бар да, же укук бузуулар кодекси бар. Бул кодекс деген баягы укуктук ченемдик актылардын эң биринчи рангында турган мыйзам ченемдүү документ болуп эсептелинет. Ал кодексте негизги баягы рамкалар, башкача айтканда негизги шарттар, негизги чектөөлөр жазылган. Санариптик кодекс 4 деңгээлдеги баягы контролдоо функцияларын караган. Бул биринчи маалыматтарды, андан кийин сервистерди, анан технологияларды, анан инфраструктураны. Бул ушул 4 деңгээлде эмнеге бөлгөнбүз? Себеби дегенде азыркы күндө эгерде кодекс жок деп элестетсек, анда ар кандай мыйзамдар бар. Бул кодекстин алкагында 170тен ашуун мыйзамдар, укуктук ченемдик актылар толугу менен анализделген. Мисалы, сиз маалыматыңызды ыктыярдуу түрдө азыр бөлүшүп келесиз, социалдык түйүндөрдө бөлүшүп атасыз. Ал маалыматты ошол эле Google эмнеге деген сиздин телефонуңузга бир нерсени истеп койсоңуз, ошол боюнча кечке маалымат берет. Себеби деген Google жанагы чоң маалыматтарды анализдеп, сиздин кызыктар багыттарыңыздарды тактайт дагы, ошол кызыктар багыттарыңыз менен сизге сунуш берет. Бул сунуш эле бербейт. Бул деген ошол сиз бир тарап менен кызыккан болсоңуз, ошол тарапта иш алып барып жаткан компаниялар менен келишим түзөт дагы, сиздин маалыматыңызды аларга сатат. Канчалык эми баягы персоналдык жеке маалымат болбосо дагы, канчалык киши кайсыл, мисалы Кыргыз Республикасында же айталы Орто Азия чөлкөмүндө көбүнчө эмне менен кызыктар алар, кандай алардын баягы талаптары бар деген маалымат топтолот да. Биз мисалы мен дайыма отуруп алып айтайын, бир чат GPT жөнүндө маалымат издесем, же болсо отуруп алып суперкомпьютер жөнүндө маалымат издесем, демек ал жерде мына бир адам бул маалымат менен кызыктар болуп атат. Демек ал компаниянын, ошол суперкомпьютер саткан компаниянын мүмкүнчүлүгү бар мага сунуштап товарын сатып ийгенге. Ошол жаатта булар маалыматты сатат деп айтылат. Ошол себептен балким сиз аны каалабайсыз. Балким бир адам каалайт, бир адам каалабайт. Санариптик кодекс ушул жаатта бардыгын жарандын маалыматын сактоо, жана анын өз ыктыяры менен бөлүшүү, анын макулдугу менен гана колдонуу же колдонбоо жаатындагы канчалык деңгээлде эгер маалыматты макулдугусуз колдонуп алса, ал жоопкерчиликке тартылат деген жаатта тартиптер иштелип чыгып, ал жерде ченемдер жазылган болот. Демек, сиз бул санариптик кодекстин биздин жарандарга көргөн камы деп эсептелет. Экинчиден,
Бул жерде санариптик технологияларды өнүктүрүүдөгү кандай кошумча салымы болот? Мисалы айтып келсек, азыркы күндө ошол эле сервистерди бир мамлекеттик орган же жеке жактар бир маалыматты топтойт дагы, ал маалымат менен башка мамлекеттик орган менен же жеке жак менен бөлүшкүсү келбейт. Ал жактан себеби анан жарандарды кыйнайт. Сен барып тиги маалыматты алып кел деп. Биз ошол санариптик кодекс деңгээлинде айтып жатабыз. Жарандарды кыйнабагыла. Бир гана маалымат топтолот. Ошол маалыматка канчалык деңгээлде башка кызыктар жактар ага мүмкүнчүлүк ала алат. Кандай учурларда мүмкүнчүлүк ала алат жана ал эмне менен чектелет жана нормалдаштырылат. Ушунун баардыгы баягы буга чейин мындай документ болгон эмес да. Анан дагы буга чейин мындай ойлор дагы болгон эмес да. Азыр сиз айтып отурсаңыз, менде мындай суроо пайда болду. Чынында эле абдан мыкты мерчемделген иш кагаз экен булчу. Бирок ушунун баарын аткарганга мыкты адис керек да. Бул деген программа, бул деген код, Муга чынында эле отуруп алып биз тизе албайбыз да. Буга атайын специалист, адис керек. Бул жаатында кандай болуп турат анда? Эми мындай болот да, азыр укуктук ченемдик актыларды, санарип кодексти түзүү бул эң биринчи азыркы күндө бизде укук бузуулар мурун санариптик технологиялары жок гана колдонулуп келсе, азыр санариптик технологиялар менен укук бузуулар жүрүп атпайбы? Демек ошол укук бузууларды дагы чектешибиз керек да. Же болсо укук бузуу болбосо, демек ал жаранды сакташыбыз керек, акташыбыз керек. Ошол себептен бул негизги принциптерди жана негизги правила, башкача айтканда эрежелерди жазуу мүмкүнчүлүгү да. Сиз айтып жаткан жак адистештирүү тарабында бул мындай деп айтат элем. Сиз айтып аткан код, эгерде мен туура түшүнсөм, программалык камсыздоону айтып атасыз. Мисалы үчүн ушунун баарын алдын алуу, ошол эле маалыматты жарандын өзүнүн каалоосу менен бөлүшүү, кабыл алуу, таркатуу жаатында дагы биз аныклай албайбыз да. Атайын адистер иштеп чыгыш керек бул программаны, сунушташ керек, туура? Ооба. Аны биз кабыл алышыбыз керек, түшүнүшүбүз керек. Азыркы күндө мен айтып кетер элем, мен дайыма биздин министрликтин позициясын айтып келем. Биздин жаштарыбыз абдан бизди үмүттөндүргөн, абдан ийгиликтүү жаштар. IT специалист. IT жаатта абдан чоң жетишкендиктерди жараткан жаштар. Болгону гана биз ошону канчалык деңгээлде колдоно алабыз деген маселе турат. Ошол себептен эми министрлер кабинетинин чоң программасы бар да, чоң планы бар. Ал жаатта деген биздин коомчулуктун санариптик көндүмдөрүн жогорулатуу каралган. Ал эми атайын баягы узкоспециализированный, атайын ушул IT тармакта иштеп жаткан адистерибиздин көндүмдөрүн жогорулатуу, квалификациясын жогорулатуу, көндүмдөрүн өнүгүү боюнча айтар элем, санариптик кодекстин алкагында аны иштеп чыгып бекитип эле коюу каралган эмес. Ал жерде дагы далайлаган иш-чаралар каралган. Аларды ишке киргизүү, аларды практикалык колдонуу, аларды колдонууга окутуу, аларды канчалык түрдө биз практикалык колдонуу үчүн анын алдында жаткан укуктук ченемдик актыларды, нормаларды, жоболорду кайра иштеп чыгуу боюнча бул жөнүндө абдан чоң иш-чаралар планы каралган. Аларды жөн эле биз иштеп чыгып бекитип коюп таштап койбойбуз. Анын дагы аны иш жүзүндө ишке киргизүү боюнча толугу менен атайын пландалган иш-чарага ылайык иш алып барабыз. Мен оюмча кыргыз биздин көрүүчүлөрүбүз ушул санариптик кодекс боюнча кыскача түшүнүктүү маалымат ала алды деген ишеничтемин. Ошонун негизинде бүгүн мынакей ошол Дүйнөлүк банк
өкүлдөрү менен атайын келишимге кол коюпсуздар. Келишим болду же кандайдыр бир биргеликте иштешүү болду же өнөктөш иретиндеби? Келишимге кол коюу бул өткөн жыл эле болгон. Азыркы күндө биз ошол келишимге кол койгондон кийин кызыктар тараптарды, аткаруучу тарапты аныктап алгандан кийин практикалык иш жүзү иштелип чыкты. Азыркы күндө кодекстин биринчи долбоору даяр. Ал даяр дагы азыр учурдан пайдаланып, мен биздин телекөрүүчүлөргө, бардык бизди угуп жаткан тараптарга кайрылып кетер элем. Биздин бул кодекстин биринчи долбоору code.digital.gov.kg ссылкасы менен коомдук талкуу үчүн ачык ресурска жайгаштырылды. Баарыңыздар ал жерге кирип, окуп чыгып, кызыктар тараптар активдүү катышып, биздерге сын пикирлерди жана сунуштарды калтырсаңыздар, биз ошону менен оңдолуп, түздөлүп алабыз. Ошол себептен азыр коом талкууда турган биздин санариптик кодексти жакшыртуу үчүн урматтуу биздин жарандарыбыз, бизнес жактар активдүү катышып бериңиздер, сунуштарды киргизиңиздер. Бардыгы биздин мамлекеттик кызыкчылыкты көздөө жаатында гана сунуштар берилсе, биз толугу менен колдоп, сиздер менен иштөөгө дайым даярбыз. Санариптик өнүктүрүү министрлиги, ошондой эле ошол санариптик кодексти иштеп чыккан топ толугу менен ачык жана сиздер менен талкууга даярбыз. Бул абдан жакшы демилге, себеби элдин оюн, элдин пикирин дагы сиз тараптан каралып чыгып, кайдайдыр бир учурда кошумчаны дагы ала алат экенсиздер дагы. Ооба. Аны менен катар эл дагы эмне болуп жаткандыгын, кандай өнүгүүдө, кандай багытта барат экендигин маалымат ала алышат экен. Абдан жакшы өнүктүк. Бир ок тилекке каршы бүгүнкү бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калды. Өзүңүз айтмакчы, чынында эле бул темада биз маек бере турган болсок, жарым сааттык убакыт чынында эле аздык кылат экен. Алдыда бизде ошол эле киберкоопсуздук, санариптик аймак тууралуу маалыматтарыбыз калды. Бирок мен ишенем, алдыңкы күндөрдө дагы бул туурасында бизге ушундай бир маектериңизди улантып айтып бересиздер деп. Сөзсүз түрдө биз баягы жарандарыбызга жеткиликтүү маалымат берүү үчүн мен дайыма айтып келемин, санариптик өнүктүрүү министрлиги, биздин министрибиз коомчулук менен абдан тез байланышка чыгып иш алып барып келет. Ошол эле киберкоопсуздук бул абдан көйгөйлүү маселе. Буну дагы талкууга, ошол эле элдерибизге, биздин жарандарыбызга жеткиликтүү түшүндүрүп берүүгө даярбыз. Ошол эле санарип аймак системасы, ал эмнеге түзүлүп жатат, эмне алып келет жөнүндө дагы маек курууга биздин министрлик дайыма даяр жана ачык. Анда айтып атпайм, сиз менен санариптик жаатта баягы маек курсак, көп убакыт деле маектесип отура беребиз. Ооба. Бирок андай айткан менен чынында азыркы биздин жашообуз өзү санарип болуп жаткандыктан, ар бир жаран санарип жаатында сабаттуу болушу тийиш. Керек болсо замандын талабы десек дагы жаңылышпайт болуш керекпиз. Азыркы учурда кичинекейден чоңго чейин биздин ишмердүүлүгүбүз жогоруда айтылгандай эле өзгөчө мамлекеттик ири деңгээлдерде, ири чөйрөлөрдө санарипсиз эч каяка бара албайсың. Санариптик коопсуздук, санариптештирүү, анын баарын электрондуруштуруу дегеле айтор биздин сүйлөп жатканыбыз сиздерге жеткиликтүүлүгүбүз дагы бул ушул санарип десек дагы жаңылбайт эмеспизби? Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Бул да биздин акыркы жолугушуубуз эмес. Дагы бир жолу айта кетмекчимин дагы, эскерте кетсем, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин мейманыбыз Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министринин орун басары Индира Шаршенова болду. Ошондой эле бүгүнкү бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келди. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.